Assalamu alaikum ардактуу кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Бүгүн Жалал Абадтан дагы бир сатыла турган үйдү көрөсүздөр. Көңүл буруңуздар. Жайгашкан жери Жалал Абад облусу, Бишкек Ош трассасынын жээгиндеги Барпы айылы. Азыр Барпы айылында турабыз. Ош жактан өзгөн тараптан келе жатканда перевалдан түшөсүздөр дагы. Бир аз Барпынын центрине келгенде мына жерде оң жакта мечит бар, светофор. Тетиги жерден оң тарапка бурулуп, Жалал Абад шаарына кирип кетсеңиздер болот. Андан 150 метр өтсөңүздөр, бул жерде өзүңүздөр көргөн канал, көпүрө бар. Дал ушул жерден көпүрөдөн өтүп эле каналды бойлоп, сиздер сол тарапка бурулуп киресиздер, бул жагына. Мына ушул көчө менен түз барасыздар. Мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Азыркы чоң трассадан болгону каналды бойлоп 300 метр кирдим. Келгенде жол оң тарапка бурулат экен бул жерде. Да бир аз жүргөндөн кийин эки ача көчө болот экен. Ага жетпей эле жолдун сол тарабында ылдый караганда. Мына ушул толук бүткөрүлгөн эмес үйдү көрөсүздөр. Алдында мына мака эгилген, жүгөр эгилген, жер аянты да бар экен. Негизи бул каналдын астында, жолдун боюнда, каналдын боюнда десек болот экен. Суу кеңири абдан жакшы жерде жайгашыптыр. Эске салам туугандар, ушул үйгө келиптирбиз. Ушул үй сатууга коюлуп жатат экен. Эске сала турган болсок, үйдүн ээси өзү Бишкектен чалды. Чүйдө жаша, ошол жакта иштейт экен. Атакул ака, барыңыз, Барпыда менин үйүм бар. Барып тартыңыз. Апамдын бир тууган эжеси абжемди документти берип жиберем, барат, көрсөтөт. Бир катар көрүңүздөр, тартыңыздар, анан үй издегендерге тартуулап коюңуздар деди. Кызыл китебин көтөрүп, абжебиз келди, азыр менин жанымда өзү көрсөтүп бергенге даяр турат. Ассаламу алейкум, саламатсыз эже? Саламатчылык. Кандай, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Токтокан. Токтокан эже. Ушул сатылып аткан үйдүн Мухаммедтин бир тууган абжеси болом. Эжесинин, мамасынын эжеси болом. Апасынын бир тууган эжесисиз, Ооба. Бир тууган эжеси болом. Мухаммед өзү Бишкекте жашайт. Мухаммед өзү Бишкекте иштеп, Бишкекте жашайт. Анан ошол жерге жашаганга өзү чечим кылды. Чүйдө деген эми жашоо шартына ылайыктуу экен өзү бала. Анан ушул жерди сатып, ошол жерден деген өзүнө ылайыктуу үй алып алайын дедиле. Анан өтүп кеткен 85ке чыккан апамдын осуяты бар эле. Ушул эки баланы апам баккан. Апам багып жаштайынан, 5 жашынан эрежеге жеткизип ушул эки баланы. Анан бизге тапшырып кеткен. Мен көзүм өтүп кетсе, ушул эки баланы жерге койбой, жакшынакай алып үйлөп, жайлап, өздүн унугуна түшүрүп койгула деп. Осуятты аткарыш керек дейсиз. Ошо осуятты аткарышым керек. Азыр эми бул үйдү сатыңыздар деп атат экен да Мухаммед. Буйруса Мухаммед ошол жакка жумуш болгондон кийин ал жакка үйрөнүп калды да. Ошол жакка бир жолу жашагысы келет экен ал баланы. Түшүнүктүү. Кана, кызыл китебиңиз жаныңызда экен. Колуңузда көтөрүп келиптирсиз. Көрсөтүңүзчү, бир катар көрүп коелу. Мына жердин үйдүн кызыл китеби. Бул жерде мына кызыл китепте жазылат. Жер канча сотук? Документальный 6 сотук экен, 600 чарчы метр деп турат. Надырбеков Мухаммед Али Аккановичке таандык. Мына 6 сотук жер участогу, анан паспорту, техпаспорту, кыскасы ушундай документтери бүт бар экен, Кандай эмнеси жок. ЧПМП бар жогу жок. Жакшы. Жүрүңүз эми үйдү көрөлү. Бул үйдүн узун туурасы канча эже? Узун туурасы 7ге 10. 7ге 10 дең, Крышасы жабылган. Шифер менен жабылыптыр. Жабылган. Кам кирпич менен. Ооба, иштер аяй сонун эле болуп бөлүнгөн, кам кирпич менен урулган. Канча комната? Бул деген 5 комната. 5 комната. Коридору менен. 5 комната дейт. Муну деген сопсонун кылып эле шыбап туруп, кирип жашаса эң сонунда. Суу бар, свет бар. Түшүнүктүү. Караңыздар. Биз азыркы турган бийигирээк жерден ылдый түшүп келдик. Аркасынан суу өтөт экен. Арыкча туугандар, тетиги бурчка эшик коюп аласыздар. Менимче чек арасы кайсы жерден? Эми бул жагы кошунанын үйү экен, туурабы? Чек ара кайсы жерде? Могу дарактар кимге карайт? Ушул дарактар могу өрүккө карайт, ушу коңшусуна карайт. Мына ортодо арыкча бар экен, кичине. Ушул арыкчадан бул жагы кошунаныкы, бул жагы 2 метр дубалга чейин. Мухаммедтики. Жакшы. Жүрүңүз эми. Бул жагы кошунанын жери экен, үй экен, туугандар.
Үйдү кирип көрөлү. Негизи документте 6 сотук деп турат. Жер аянты чоңдой көрүнөт го, эже. Госреестрден адамдар тап келип өлчөткөнүбүздө 12 сотук чыккан. Өзү негизчи ал жактан кошулганда мына пресс жактан, жол жактан. Жол жак ашыкча жерлери бар экен да, мындай. Ошол жактан кошулган. Фактически эсептегенде ошондой эле. Фактически 12 сотук. Так, жакшы. О, наркы теректерге чейин болуп калабы ошондо? Ошол теректерге чейин ооба. Жогору жакы жолго чейин экен да. Так, үйдүн астанасына келип калдык. Көрүп турасыздарбы? Бул жер үйдүн астанасы тепкич болот. Биз азыр бөлмөлөрдү кирип тааныштыралы. Ушул жерде туруп бериңиз эже. 5 комната дедили, 5 комната, 5-чи комнатасы мына ушул коридорду кошуп айткан экен. Бөлмөлөрдү оң жактан көрсөтөйүн. Мындан да чекеде оң жакта көрүп турасыздар, 1-чи бөлмө. Кирме чыкма 2 бөлмө болот экен. Туугандар, ортосуна печканын жайында коюптур. 2 бөлмөнүн тең туурасы 3,5 метр, узундугу 4 метр экен. 3,5га 4төн 2 комната бар экен бул жакта. Коридордон түз маңдайга кире турган болсок, төргө кире турган болсок, бул жакта чоң бөлмө. Бул бөлмөнүн узундугу 6 метрден ашат, 6,5 метр чыгат экен. 2 терезеси бар. Туурасы 3,5 метр чыгат. Пока фундаменттин ичи толтурулай элек, чорный потолок жасала элек, анан крышасы эле жабылган. Бул жакта болсо коридордон сол тарапка бурула турган болсоңуздар, 3,5га 4төн дагы бир бөлмө бар экен. Көрдүңүздөрбү? Ал эме зал менен бул бөлмөнүн ортосуна дуал печка ура турган жайында даярдап коюптур. Демек сырттан киргенде сол тараптагы 2 бөлмөгө бир печка, оң жактагы 2 бөлмөгө бир печка курулат экен, 2 печка болот экен. Көрдүңүздөр, биз баарын көрсөтүп чыктык. Жери тептегиз, эгин кыла турган, бактарак эге турган жер экен, кыскасы жакшы экен. Суу кенен, свет бар экен, э? Свет бар. Иче турган суусу дагы бар. Иче турган суусу да бар, таза суу. Таза суу. Эже айтыңызчы, мектеп, бала бакча, мечиттер жакын элеби? Жап-жакын, мына жолдон өтсө эле, почтасы, мектеби, бала бакчасы бардыгы жакын. Бардыгы жакын. Жакшы экен. Жолдон чыгып эле Жалал-Абадка, жолдон чыгып Бишкекке, жолдон чыгып Ошко кете бересиң. Кете берет. Жүдө зор, сонун экен. Эже, эми үйдү канчага сат деди Мухаммед? Эми ушу Мухаммед $16,000 деп турат. $16,000? Ооба. $16,000. Кеми боробу? Мындай сүйлөшсөк болобу? Сүйлөшсөк болот, буюрса. Сүйлөшсөк болот. Документтери сиздин колуңузда экен. Эгер сата турган, келише турган болсоңуздар, эми телефон аркылуу сүйлөшүп турасыздар да. Сүйлөшөбүз. Бир суммага токтолсоңуздар, анан клиент келсе, шарт эле Мухаммед келет, өзү кол алышат, өзү кол коюп берип өткөрөт да, туурабы? Мухаммед өзү өткөрөт. Биз ортодо ушу келген адамдар менен сүйлөшүп турабыз. Баш көз болуп эле. Буюрса. Осуятты аткарып турат экенсиздер да? Осуятты аткарып турат. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Сиздей абжелер, эжелер, энелер бар болсун. Жаштарга баш көз болуп, аларды тарбиялап, аларды жайлап жүрө бериңиздер. Рахмат. Аман болуңуз, мен кайттым. Силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Мына ушундай ыйык жума күнүндө келип бул үйдү тартып көрсөтүп, болгондо дагы Мухаммед Алинин үйүн көрсөтүп чыгып бара жатабыз. Жайгашкан жерин көрдүңүздөр, Жалал Абад Барпы айылы. Дал ушул конушта каналдын боюнда экен. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.